Барыңыздарга салам. Менин атым Айзат. Мен НПО-да иштейм. Мен Кыргызстанда туулуп чоңойдум. Албетте мекенимдин өсүп өнүгүшүн чын жүрөгүмдөн каалайм жана колумдан келген аракетимди кылам. Адам, коом жана мамлекет өнүгүшү үчүн баланс зарыл. Мамлекет ишин натыйжалуу аткаруу үчүн коом, тагыраак айтканда биз менен биргеликте ишин алып барып барышы маанилүү. Муктаждыктарыбызды жана көйгөйлөрүбүздү мамлекетке билдиришибиз керек. Мисалы, кандай мыйзамдар зарыл, кандай шарттарда жашагыбыз келет, жана биргеликте кантип иштешсек болот. Ошондо эки тараптын ортосунда диалог жаралса, бийлик калктын жашоосун жакшыртуу жолдорун оңой табат. Биздин өлкөдө болуп жаткан окуяларга мен кайтекер карай албайм. Бардык эле жаштар билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. Көпчүлүгү үй бүлөсүн багуу жана ата-энесине жардам берүү үчүн миграцияга кетүүгө аргасыз. Кээ бир айылдар ичүүчү таза сууга, ал эми ири шаарлар таза абага ээ эмес. Кээ бир адамдар жашоого үчүн зарыл болгон дары-дармектерди ала алышпайт жана башка көптөгөн көйгөйлөр бар. Ысык көлдүн айланасында таштандыларды чогултуудан, Бишкектин жаңы конуштарында бак дарактарды отургузуудан, жаратылышты сактоо үчүн өспүрүмдөргө таштанды сорттоону жана эко адаттарды үйрөтүүдөн жарандык активизмди баштагам. Кийинчерээк Кыргызстандын аймактарында кыздарга адам укуктарын үйрөтүп, чогуу мектепте жана үйдө өздөрүн коопсуз сезишине чогуу шарт түзүп бердик. Билим берүү жана эже-сиңдилер коомчулугун түзүү аркылуу аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулук менен мен күрөшүүдөмүн. Ал эми Айдия Борбордук Азияда иштеп, өлкөгө салым кошууга мен үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр ачылды. Мисалы, биздин команда Баткен окуясында гуманитардык жардамды чогултуп бөлүштүрүүгө жардам берди. Пандемия малында кантип онлайн билим алуу жолдорун жаштарга тартуулады. Шайлоо учурунда жаштарга шайлоого катышуунун маанилүүлүгү тууралуу маалыматтарды жеткирди. Биз баарыбыз өзүбүзчө активдүүлүгүбүздү көрсөтүп, мамлекеттик органдарда, НПО-до, ЖМКда жана бизнесте иштөө аркылуу өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп жатабыз. Аталган секторлордун баары Кыргызстанга олуттуу пайдасын тийгизет. Мен сиздерге бүгүн НПО жана анын пайдасы жөнүндө айтып бердим. А сиз кайсы тармакта иштейсиз жана Кыргызстандын өнүгүшүнө кандай салым кошосуз? Комментарийге жазыңыз. Күтөбүз.